Инсандын кол тийбестиги жана кыйноолор менен ырайымсыз мамиле жасоонун алдын алуу. Ушул өңүттө биздин бүгүнкү программа болмокчу. Студияда мен Бигайым Садыкова, саламатсыздарбы. Бүгүнкү студиябыздын коноктору Шамбет Касымов, Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын Ош шаары жана облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү, Ибрагим Жураев, Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун адвокаты, Улукбек Абдулазимов, кыйноолорду алдын алуу улуттук борборунун эксперттери. Студиябызга кош келипсиздер. Алгач эле суроо, Улукбек мырза, сиздердин борбор эмне менен алектенет, анан акыркы маалыматтар боюнча мына 2020-жылда кандай жыйынтыктадыңыздар? Рахмат, суроолор. Биринчиден саламатсыздарбы, урматтуу көрсөтүүдө көрүп аткан элибиз, көрүүчүлөр. Биринчи ошо кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбор жөнүндө бир аз токтолуп кетсем, кыйноолорду алдын алуу боюнча Кыргыз Республикасы улуттук борбору 2012-жылы түзүлгөн. 2008-жылы баягы факультативный протоколго ошо кол койгондон кийин, факультативдүү протоколго келишимге кол койгондон кийин, ошо негизинде кийин 2012-жылы бул борборубуз түзүлгөн. Андан кийин 2013-жылы директор шайланган, кийин 2014-жылы биз ошо борбордун эксперттери танданып, ошо немелер боюнча ишти баштаганбыз. Азыркы күн 2020-жылга чейин айта турган болсом, ошо общий 1200 посещение жасадык. Ар тараптуу ошо бизде 3 посещение деп коет, ар тараптуу жана ошо специальный посещение и ошо всесторонний деп коет, ар тараптуу текшерүү. Промежуточный деп 3 түрдө бөлүнөт да посещение немелерибиз, ошо проверкабыз. Ошонун негизинде азыр общий жалпысын айта турган болсок, 1200 посещение жасадык азыр. Ошо кыйноолор боюнча, башка түрдөгү адамгерчилик мамиле боюнча ошо жалпы посещение ошо. Анын ичинен именно 2020-жылды ала турган болсок, ошондо 340 посещение жасалды. 340 посещение. Анын ичинен 20 посещение ар тараптуу посещение деп коет, ошо ар тараптуу текшерүү. Вот, и ошо промежуточный деп коет, ошо бир ар тарап текшергенден кийин бир кандайдыр кемчилик табыла турган болсо, ошону аларга бир биз билдирүү жазабыз, аларга ошо рекомендация жазылат, ошону жоюу максатында. Ошолорду кийинки посещениеде всестороннойдон кийин ошо текшерүү 3-чү посещениябыз, ошону барып текшерилет. Жоюлгарды кандай болду, өзгөрүүлөр эмне болду дегенде. Көзөмөлдөйсүздөр. Көзөмөлдөйбүз. Рахмат чоң. Ибрагим мырза, сизге адвокат катары мындай суроода, кыйноо менен ырайымсыз мамиле жасоо экөөнүн кандай айырмасы бар? Бул экөө түшүнүктүн айырмасы кандай десе, кыйноо деген, бул пытка деген непосредственный бир маалымат алуу үчүн же бир кылган аракети үчүн бир жазалаш, мыйзамсыз жазалаш. Ол деген непосредственно физический же психологический пытка, кыйноо, бир давление келтирүү. А бесчеловеческие отношения деген бул, мисал кылып айтайын, түшүнүктүү болуу үчүн, кыйноо непосредственно уруп, сөгүп, давление кылган, а бесчеловеческие жестокие обращения, например, закрытый учреждение СИЗОдо медобслуживание бербей коет, же тамак ашын бербей коет, же бир условия жизни, өтө кыйын условия жизни кылып таштайт. Ошол жестокие обращение болуп эсептелет. А пытки это уже непосредственный адамдын өзүнө болгон взаимодействиясы болуп эсептелет. Рахмат чоң. Шамбет мырза, сизге мындай суроода, эмне үчүн мына акыркы күндөрү эмес, негизи эле ушундай да, мына интернеттен алынган маалымат боюнча 322 кыйноо боюнча факты катталган болсо, өндүрүшкө 240 гана иш алыныптыр. Ал эми кылмыш иши 15 гана ушунун ичинен түзүлүп атат да. Эмне себептен деп ойлойсуз, мына кайрылуудан козголгон кылмыш иши көп болуп жатат? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Абдан жакшы суроо бердиңиз. Себеп дегенде бул абдан көп себептери бар да. Мисалы сиз айткандай, эмне үчүн көп арыз болду, көп кылмыш иши козголду, а сотко барганы 15 жыл деп атасыз. Ар бир мисалы мына биз омбудсмен аппаратынын кызматкерлери
прокуратура органдары менен бирге ушул кыйноолордун алдын алуу бирге орган кызматы менен биргеликте күтүүсүз текшерүүлөрдү уюштуруп ошолордо райондук ички иштер бөлүмдөрүндө жана башка жерлерде жабык мекемелерге барып жабык мекемелерге СИЗО кирет. Ошол менен жекеме жеке сүйлөшкөндө кээ бири урду деп айтат, кыйнады деп айтат. Менден ушул көрсөтмө алыш максатында ушунда мени кыйнашты, урду деп. Анын айтканы боюнча биз анан бардык процессуалдык немелерди аткарабыз. Анын айтышы боюнча ошол бардык регистрация болот. А кийин келип туруп ошолор неме болбой калат, далилденбей калат иштин ичиндөчү. Ошондуктан ушул сотко жеткен немелер кылмыш иштери же болбосо кыйноо боюнча иштердин аздыгы да ушул эң негизги немесин негизин түзөт бул маселени. Рахмат мырза. Улукбек мырза, сизге мындай да суроо. Мына кыйноолордун алдын алууда кандай негизги көйгөйлөр бар сиздердин борбордун тажрыйбасында? Жакшы сурооңуз. Бизде ошо статистика деп коебуз, ошону биз ай сайын текшеребиз да. Мисалы үчүн келип түшкөн арыздар боюнчачы, мисалы арыздардын мазмуну боюнча, пытка боюнча, ошо кыйноо боюнча кайрылышат бизге, условия содержания баягы кармоо шарттары боюнча кайрылышат, дагы башка немелер боюнча кайрылат. Ошону статистикасына текшеребиз. Ошондо эми основной ошо пытка кыйноо боюнча кайрылгандар, мисалы үчүн 80% бизге түшкөн арыздардын ичинен 80% ошо кыйноо факттары менен кайрылып атат да элдерибиз. Анан бир 15% ошондон условия содержания, кармоо шарттарын бузуу боюнча, ошо укуктары бузулушу боюнча, ошо 15% болсо, калгандары 5% адвокат сурап башка боюнча кайрылат. Эми негизи ошо кыйноо боюнча кайрылышат элдерибизге. Рахмат. Ибрагим мырза, сиздин тажрыйбаңызда мына кыйноолор боюнча негизинен алганда сиздин тажрыйбаңызда кандай фактылар көбүрөөк болот? Ырайымсыз мамиле жасоо же болбосо кыйноолор боюнча, анан алар жыйынтыгында кандай болуп чечилиши мүмкүн? Сурооңуз үчүн рахмат. Азыр биздин кесиптеш коллега айткандай эле, бизде дагы ошол биздин тажрыйбада кыйноо, физический давление болду деп ушундай арыздар көп болот. Основном ушундай болот. Эми бул иштер боюнча өзү айта кетсек, азыр 2019 жылга чейин өтө бул маселе, иш козготуу маселеси өтө кыйын маселе. Бул это было на усмотрение тергөөчүнүн усмотрениясы. Козгосо козгойт, козголсо баш тартып койт. Азыр 2019 жылдан бери жаңы уголовно-процессуальный кодекста жаңы введение болгондон кийин бул факт түштү, сразу единый реестр дейт, ЕРПП сразу катталат, иш уже уголовное дело эмес, досудебное производство болуп сразу башталат. Ишти козгоо деген түшүнчө уже алып салынды. Ошондой эле азыркы күндө эми бул иштин тагдырын айтса өтө биринчи проблема өтө күчтүү затягивание болот иште. Убакыт кете берет, затягивание боло берет, тергөө өтө секин болот баягы боюнча. Экинчи проблема бул давление. Как на потерпевшего, ошондой эле жактоочуларга да өзүнчө бир давление болот. Көбүнчө случайда пытка болдума деп кайрылгандарды же туугандары кайрылса, биз мына мен балама же ИВС'де отурат, СИЗОдо отурат, пытка болуптур деп кайрылгандар үстүндө уголовный делосы болот. Элдер дальше продвигать кылганы же иштин дальше алып кеткен коркот. Не дегенде бул пытка жассак, негизги биз маңызы боюнча ишибизге тийшеси болуп калат. Ошол боюнча бизге мындайча айтканда тонун тескери жаман карап калат бизге деген ой пикир менен коркот элдер алып барган. Ошондуктан ушул негиздер менен иш сотко барыш кыйын, тергөө аякташ кыйын, бир обвинительный акт чыгыш кыйын. Ушул проблемалар ушундай болуп. Биздин эксперт дагы кыйноолор боюнча фактылар эмне үчүн сотко чейин жетпейт деген суроого жооп берген. Азыр ошого көңүлүңүздөрдү бурсак. Кыйноого байланыштуу иштер эмне үчүн узарып кетип аткан деген суроого мен төмөндөгөнчө жооп берет элем. Процессуалдык мөөнөттөр жаза процессуалдык кодексте так айтылып кеткен. Ошол бир кылмышка мисал мамлекеттик кызматкер ошо кыйноого шектүү болгон болсо,
ошол шекке баягы уведомление деп коет, тапшыруу. Андан кийин мөөнөтү кетет. Ошол 2 ай, 1 ай деген мөөнөт. Ошол шекке тапшырылбагандан себебинен көп кыйноого байланыштуу көп кылмыштар тергөөсү мындай узартып кетип атат. Андан сырткары ошо узарганын себебинен ошо кылмышка дуушар болгон жарандар өзүнүн биринчи арызы боюнча мындай баш тартып атат. Эмнеге дегенде тергөө жана сот бул баардыгы баягы кыйноого дуушар болгон жарандын психологиялык жактан мындай травма берет да. Ал эстейт, кайра айтып берет, кандай мисалы ур токмок алынган. Бул кыйноо дегенде эле мындай физикалык жактан эмес, мындай психологиялык жактан деле караш керек. Неге дегенде адамдын мисалы денесине жарат келтирген болсо, ал убакыт боюнча мындай кетет да. Адамга мындай психологиялык жактан мындай травма деп коет орусча. Ал жыл керек. Ошону унутуш үчүн, ошол кыйноонун кесепетине. Андан сырткары бул кыйноого дуушар болгондун үй бүлө мүчөлөрүнө деле таасирин берет. Эмнеге дегенде мисалы ошо үй бүлөдө аялына, бала чакасына, урук туугандарына мындай агрессивдүү болуп калат. Андан дагы бир көйгөй бул ошол укук коргоо органдарына мындай ишеним жоголот. Мисалы укук коргоо органдары эмне үчүн биз мамлекетте мындай иштеп келе жатат? Булар адамдардын укугун коргоо. Бирок тескерисинче болуп калат. Эмнеге дегенде кыйноо фактылары боюнча азыркы учурда мындай азайды десек болот, бирок кыйноо болуп атат. Методдор өзгөрүлгөн. Неге дегенде мен буга чейин айтып кеттим. Кыйноо боюнча жана башка мыйзамдар жаңы кабыл алынган. Көп нерселер өзгөрүлдү. Мисалы тергөө маселесине келсек, тергөө мисалы мына улуттук коопсуздук комитетине өттү. Финанстык полиция тергеп атат. Мына биздин учурда ошондой учурлар кездешип калат. Эми ушул эле суроону улай, Улукбек мырза, сизге мындай суроодо. Негизинен алганда мына сотко чейин жетпегенинин себеби негизинен алганда ошол үй бүлөнүн бюджетине да караштуу экен да. Ошондой болгондо кандай жардам же болбосо кимдерге кайрылып, же болбосо кимден юридикалык жардам алса болот деп айта аласыз? Биринчиден эми кыйноо факттары боло турган болсо, мисалы үчүн мына бизге түз эле непосредственно бизде ошо орган кайрылса болот, кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борборго. Биз деген эми бизде ошондой немебиз, мандатыбыз деп коебузбу, күндү любой время суд без уведомления деп коет, ошо айтпай каалаган күндө, каалаган убакытта түнү саат 12-де деле кирсек болот да, биз текшергенге башка. Киргенден кийин өзүбүз ошо процедуралар болот, сүрөткө тартуу, ал менен маектешип ошо арыздарын алып, полный ошо немелерин стамбулский протокол деп коет, ошо врачтарды алып кирип тартып, биз тартылган эксперттер менен полный обследование жүргүзсөк деле болот да, ошондой укуктарыбыз бар. Ошого биринчи бизге кайрылса болот, ошондой кыйноого түшкөн, дучар болгон адамдарчы, туугандары кайрылса болот, адвокаттар аркылуу кайрылса болот. Ошо. Рахмат чоң. Шамбек мырза, сизге мындай суроо, мына кыйноолор боюнча сиздердин өндүрүшүңүздөрдөн канча иш өттү, алардын жыйынтыгы кандай болду? Бул маселеде биринчиден кыйноолордун саны тууралуу мындай кичине айтып өтсөм, мурдагы айталык 2020-жылга чейин же болбосо 2010 жылдан жылга бул көрсөткүч төмөндөдү да. Ал эми мисалы 2020-жылы бул көрсөткүч так эле жок. Кыйноолордун алдын алуу же болбосо кыйноо фактысы боюнча бизге эч ким кайрылган эмес да. Себеп дегенде бул пандемия болду, көрдүңүздөр, ошондон ошол убакта бирок биз ал ишти токтоткон жокпуз. Акыйкатчын тууралуу мыйзам буга жол бербейт. Кандай гана чрезвычайный ситуация болобу, согуш болобу, ага карабайт, акыйкатчы өзүнүн ишин уланта берет. Бул закондо жазылган. Ошого карабастан биз бардыгы райондук ички иштер бөлүмдөрүндө жана башка тиешелүү жерлерде болуп аттык. Бирок кыйноолор жөнүндө бизге эч ким арыз менен кайрылган жок.
акыйкатчы институту менен кыйноолорду алдын алуу борборун бириктирет экен деген сөздөр деле болуп атат да. Ошого Улукбек мырза, сиздин оюңуз кандай? Эгерде экөөнүн ишмердүүлүгүн бир кылып койсо, бул сиздин оюңузча туура болобу же негизинен алганда бири-бирине тоскоол болуп калабы? Менин оюмча бул туура эмес болот. Анткени бул кыйноолорду алдын алуу боюнча бул НПМ деп коет. Ошо мына бул эл аралык немелерди 2008 жыл бая биринчи айтып өткөндөй, ошо факультативный протоколго не болгондо киргенден кийин түзүлгөн да бул деген эми эл аралык уюмдар деле ошого көзөмөлдө карап ошо неме кылып турат. Мен ойлойм, буну эгерде национальный центрди ошо борборду алып кое турган болсо, биздин мына кыргыз мамлекетибизге деле бир аз бир туура эмес көз караш болуп калабы деген оюм бар да, мен жеке оюмчу. Анткени эми бул кыйноолорду алдын алуу менен омбудсмен аппаратыны айырмасы биринчиден эми биз экөөбүз деле туура немебиз, эми ошо адам укугун коргоо институттарыбыз да, бирок экөөбүздүн немебиз, жолубуз башка деп ойлойм. Эмнеге десеңер, биз эми бизде узкийрээк болот да. Кыйноо үч эле маселени карайбыз биз. Кыйноо, адамгерчилик мамиле ошо условия содержания, ошо кармоо шарттары, үч маселени каралат да бизде. Эми омбудсменде жалпы ошо укук боюнча, элдердин укугу боюнча булар жалпы каралат. Мисалы үчүн мектептерди деле текшеришет булар, садик, башка дегенде. Биз эми ошо жабык мекемелер, адамдардын укугу ажыратылган жана неме болгон жабык мекемелерди карайбыз да биз. Ажыратылган жана кыскартылган жерлерди. Мисалы үчүн ошо УКЖ деп коебуз, убактылуу кармоо жайлары, СИЗО, мына кабинет, оперативный кабинеттер, тергөөчүлөрдүн кабинеттери, ошондой дагы айта турган болсом, психбольница, карыялар үйү, детдом, ошол жерлерди текшеребиз. Ошо үч маселе боюнча: кыйноо, адамгерчилик мамиле жана кармоо шарттары. Мен ойлойм, бул отдельно эле болуп, ошо башка болуп эле калганы жакшы деп ойлойм. Анткени эми элдер деле мына уже кыйноо дегенде омбудсменге эмес, уже бизге кайрыла турган болуп калды да. Мына уже Шамбет мырза акабыз айткандай, уже пытка боюнча буларда деле элдер уже түшүнүп калды, токтогула, пытканы омбудсмен эмес, национальный центрге эле кайрылар, ошо унутуп борборго дегенчи. Мисалы мына баягы эле суроого жооп бере турган болсам, канча силерге арыз түштү дегенгечи, бизге мына ушул эле жылы, то есть 2020 жылын ала турган болсок, 25 арыз келип түштү да, ошо кыйноо факттары боюнча, адамгерчилик мамиле боюнча. Бул эмне десеңер, бул көрсөткүч эми уже элдерибизде деле уже ошондой түшүнчө болуп калды. Токто, кыйноо дегенде, адамгерчилик мамиле, ошо закрытый жабык мекеме дегенде мынау орган кайрылышым керек. Ушулар жардам берет, ушулар туура бир жолду көрсөтөт дегендечи. Биз эми превенция деп коебуз, ошо кыйноодун алдын алуу да бизде. Биз ошо бир эле мындайча айтканда, ошо кылмышкер менен же болбосо ошо шектүү адам менен эле иштебейбиз да. Биз ошо немени сотрудниктер менен чогуу иштешебиз. Аларды деле ошо кыйноого алып барышты жолдоруну токтогула дегенде таризде ошо аларды обучение, окутуу процесстери деле бар да бизде. Ошого мен ойлойм, башка болгону туура болсо керек деп ойлойм. Ибрагим мырза, сизге мындай суроода, сиз адвокат катары айтсаңыз, эгерде мына эки органды, бирөөсү өзүнчө бир уникальный борбор да, анткени буну өзүнүн убагында баягындай бейөкмөт уюмдар түзгөн да, туурабы? Эгерде адашпасам. Эгерде ушул эки институтту кошуп койсок, акыйкатчы институту менен мына кыйноолорду алдын алуу борборун, сиз адвокат катары өзүңүздүн оюңузду айтсаңыз, негизинен алганда бюджет жагынан караганда кошулганы туура, анан башка жагынан алганда мына жасап жаткан жумушу боюнча башка багытта деп ойлойм да. Сиздин оюңуз кандай? Биздин оюбуз боюнча биз ошондой эле бул эки уюм кошулбай эле өзгөчө иштеген туура деп эсептейбиз. Анткени мына Улукбек байке айта кеткендей эле, булардын иши өзүнүн спецификасы бар, узкий направлениясы бар. А омбудсмен это общий надзор за соблюдением прав дегендейчи. Булар өздөрүнүкү бул общий обобщенный болот. Бул жак узкий болот. Факультативный протоколдун толугу менен колдонуу үчүн бул НЦПП непосредственный независимый болуш керек. Анда бул жагын омбудсмендин айтканда иши көбүрөөк болсо, бул жак узкий болсо, значит омбудсмен подчиненный болуп калат. А негизги факультативный протоколдун принциптери бузулуп калат анда. Ошондуктан бул туура эмес деп эсептейм. Отдельный өзгөчө болуп иштеген туура деп ошону билебиз.
Рахмат чоң, сизге улай эле суроо. Мисалы кимдир бирөө кыйноолорго туш болуп калган болсо, же болбосо ырайымсыз мамилеге кабылган болсо, булар биринчи кезекте эмнеден баштап кандай кадамдарга барыш керек? Мен айта кетсем, биз Бир Дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмуна бизге келсе, адамдар келсе, бизде бекер консультация, бекер первичный жардамдарыбыз бар. Если ошол пытка боюнча болсо, бизде бекер юридикалык жардам берүү бир мындай айткан проект бар. Ошол боюнча андай бизге келе турган болсо, биз первоначально же НЦПП жакка жиберебиз, коллегалар, же непосредственный Госкомитет национальной безопасности ошол жака барып арыз жазылат бул маселе боюнча. Эми бул караш керек да кайсыл орган жактан болгондугу боюнча. Если непосредственно Госкомитет өзүнөн болду, ошонун балдарынан болду деп айтса, анда уже военный прокуратура кетет. Если башка бир милиция кызматкерлери, анда уже Госкомитетке барылат. Последственностька карап, ошо карап жиберилет. Аяка буяка жагынан берүүгө аракет кылабыз. Рахмат чоң, Улукбек мырза, сизге ушул эле суроо да. Сиздердин тажрыйбаңыздар боюнча биринчи кезекте мисалы эч кандай маалыматы жок жаран болсо, эгерде туугандары же кандайдыр бир жакыны ушундай кыйноолорго туш болуп калган болсо, же кандайдыр бир жасабаган кылмышын кыйноо аркылуу мойнуна жүктөгөн болсо, биринчи кезекте жанагындай орусча айтмакчы паника эмес, паникага алдырбай, кимдерге кайрылып, кандай кадам жасаш керек? Эми ондай случайда, мисалы үчүн, биринчи ушу шектүү адамды алып баргандан кийин адвокат обязательно берилет, мисалы ушу мыйзамга таянып айтылган турган болсо. Ошол адвокат менен иштеш керек да, биринчи ошо непосредственно ошо адвокат менен иштей турган болсо, адвокат уже билет кимге кайрылышты, мисалы үчүн омбудсменге же бизге же дагы башка эл аралык уюмдаргабы. Ошол мезгилде уже ошол биринчи мен ойлойм, адвокат менен иштеш керек. Адвокатка кайрылып туруп, ошо кыйноо боюнча керектүү жерлерге кайрылсак десе. Экинчиден, бизи органыбызга ошо кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борборго жазса болот. Биз жалпы ошо Кыргыз республикабыздын баардык аймактарынын, облустарында бар биздин өкүлчүлүктөрүбүз. Ошолорго кайрылса болот, андан сырткары прокуратурага кайрылса болот. Ошол. Же болсо ошо баягы коллегам айткандай, ошо немеге ГКМБга деле кайрылса болот. Рахмат чоң, биздин көрүүчүлөрдө балким дагы кандайдыр бир суроолору, балким маселелери сиздерге кайрыла турган калып калган болсо, сиздерге кайсы даректер менен кайрылса болот? Ибрагим мырза, сиз баштасаңыз. Бизге кайрылуу даректери азыр интернеттен Бир Дүйнө Кыргызстан .kg'de издесе, биздин официалдуу бир сайтыбыз чыгат. Ал жерде биз менен контактный данные бар жок. Ошский южный офисибиз менен и Бишкекте офисибиз бардык данныйлар бар. Бесплатная консультация боюнча бардык байланыш телефондору жазылган, горячий линиялар. Ошолор боюнча бизге кайрылса, биз колдон келгенче жардам берүүгө аракет кылабыз. Шамбек мырза. Бул тууралуу бүгүнкү күндө мен Ошто алган адрести айта турган болсом, Ошто омбудсмендин өкүлчүлүгү бар, атайын Курман Датка 126, же болбосо телефондор жазып алса болот. Керек болсо 48254-төн баштап 56-га чейин кайрылса, 8254-55-56 телефондор бардыгы иштейт. Андан башка эң башкысы бүгүнкү күндө омбудсмен борбордук аппаратында 115 телефон ачылган. Бул ушул телефонго соткаданбы же башка телефондон кандай неме болсо дагы бесплатно чалынат, акысыз. Чалып, ушунда мен тиги жактан мен ушунда кыйноого кабылдым, мен укугум тебеленип атат десе, ал жерде оператор бар, сразу бизге жөнөтөт. Биз аткарууга алып, баардыгынан ошол жака мыйзам ченемде иштейбиз. Рахмат чоң, Улукбек мырза. Биздин деле ошо соцсет тармактарында өзүбүз атайын эмебиз бар, почта өз башкалабыз. npm.kg деп жаза турган болсо чыгат, аякта полный адрестер, ошо маалыматтар берилген. Биз эми Ош шаары жана Ош облусу боюнча аймактык өкүлчүлүгүнүн кабинети Ленин көчөсү 226, эски облгос администрация, ошо 4-этаж 64 кабинет. Ошол жерде. Байланыш телефондору 570 56073 номерине чалса болот. Же болсо 0550 менен 42 52 24 номерине деле жазса болот. Рахмат.
Бүгүн биз инсандын кол тийбестиги, кыйноолор менен ырайымсыз мамиленин кандай айырмасы бар деген мааниде талкуу жасадык. Студиябыздын коноктору Шамбет Касымов, Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы, Ибрагим Жураев, Бир Дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун адвокаты жана Улукбек Абдулазимов, кыйноолорду алдын алуу улуттук борбордун эксперти, сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ал эми сиздерде кандайдыр бир чечилбей жаткан маселеңиздер болсо, биздин даректерге кайрылсаңыздар болот. Кызматыңыздарда мен Бигайым Садыкова болдум. Аман болуңуздар.